Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Органикалык химия 10-класстар үчүн видео сабак. Бүгүнкү сиздер менен өтө турган темабыз углеводдор. Органикалык заттардын ичинде организмдеги зат жана энергия алмашуу углеводдорсуз жүрбөйт. Организмде энергиянын булагы болуп эсептелинет. Адам кабылдай турган тамак аштын 70%ке жакынын углеводдор түзөт. Өсүмдүктүн кургак затын 80% углевод түзөт. Ал эми адамдардын жана жаныбарлардын организмде 2%ке жакын болот. Углеводдорду фотосинтез реакциясынын натыйжасында алабыз. Негизи ушунун натыйжасында пайда болот. Алардан кездемелер, кагаздар даярдалат. Көрүп турганыңыздай эле сүрөттөгү баардык мөмө жемиш, жер жемиш, ошондой эле жашылча жемиштер баардыгы бул составында углеводдорду түзөт. Карайбыз, картошкада 19,7 грамм углевод түзөт. Ал эми кызылчада 10,8 грамм. Калганын карап чыгабыз. Эң көбү кайсыда экен? Эң көп углевод сухофруктудагы бул өрүктө. Өрүктө 34,8 грамм. Ал эми бананда 22,4 грамм. Эгерде сиз энергиялуу болом десеңиз, күчтүү болом десеңиз, углеводду көп продукталарды жешиңиз керек. Углеводдор 3 чоң класска бөлүнөт: моносахариддер, дисахариддер, ошондой эле полисахариддер. Моносахариддер моно жалгыз дегенди билдирет, жеке жалгыз сахарид. Алдегид группасын кармап жүрүүчү алдозаларга глюкоза жана кетон группасын кармап жүрүүчү кетозаларга фруктоза бөлүнөт. Молекулалардагы кислороддун атомунун санына карап биоза, триоза, тетраоза, пентаоза, гексоза, ошондой эле гептоза жана башкаларга бөлүнөт. Моносахариддер глюкоза, фруктоза, рибозадан турат. Глюкоза бул жүзүм канты болуп эсептелинет. Грек тилинен алынганда глюкс таттуу дегенди түшүндүрөт. Өсүмдүк жана жаныбарлардын организмдеги энергиянын негизги булагы. Өсүмдүктөрдүн дээрлик баардык органында, мөмөсүндө, тамырында, сабагында учурайт. Өзгөчө жүзүмдө, кант камышында, кант кызылчасында, ширелүү мөмөлөрдө көп топтолот. Адамдын канында 0,1%ке жакын глюкоза бар. Глюкозанын структуралык формуласы, ошондой эле физикалык касиеттери: глюкоза жүзүм ширеси болуп эсептелинет. С6H12O6 түссүз, сууда жакшы эрий турган даамы таттуу кристалдык зат. Бунда Д-глюкоза жана Л-глюкоза көрсөтүлгөн жана анын айырмачылыктары карайбыз. Бул оптикалык түрдө экен, күзгүнү чагылдыргандай. Глюкозанын кристалл абалындагы молекулалары шакекче формасында болот. Шакекчелүү молекуласында алдегид группасы жок. Анын ордуна биринчи углероддун атомунда пайда болгон OH группаны полуэцетал гидроксид группа деп колдонулат. Фруктоза мөмө жемиш канты, даамы таттуу моносахарид болуп эсептелинет. Жаратылышта Д формасында кеңири таралган. Көпчүлүк мөмө жемиштерде, өзгөчө алма, помидордо, ары балында кездешет. Д фруктоза жана Л фруктоза. Негизинен эле глюкоза жана фруктозанын формулалары окшош. С6H12O6. Анын составындагы айырмачылыктар функционалдык группаларда. Мында алдегид группасы глюкозада төмөндө көрсөтүлгөн, жогоруда.
кечиресиздер. Ал эми фруктозада кайсыл кетон тобу? Экөөнү айырмалай билишибиз керек. Эгерде формулада алдегид группасы болсо, ал глюкоза болот. Ал эми кетон тобу болсо, анда фруктоза болот. Негизинен глюкоза жана фруктозаны фотосинтез реакциясында алынат. Ошондой эле крахмалдын жана органикалык зат формальдегиддин негизинде алынат. Рибоза жана дезоксирибоза. Пентазолордун өкүлдөрү рибоза жана дезоксирибоза болуп эсептелинет. Рибоза бул рибонуклеин кислоталарынын РНКнын составына кирет. Ал эми дезоксирибоза болсо, дезоксирибонуклеин кислоталарынын ДНКнын составына кирет. РНК жана ДНК татаал белоктордун составдык бөлүгүн түзөт. Ошондой эле бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Тапшырма: глюкозанын жана фруктозанын кандай айырмачылыктары бар? Ага биз Вендин диаграммасын түзөбүз. Бул силерге тапшырма. Жана альфа жана бета глюкозалар боюнча маалымат карайбыз. Анда эмесе тапшырмалар түшүнүктүү болсо, саламатта калыңыздар.